Көрсөтүүбүздүн бул жолку даярдашында биз Ош облусунун мал чарбасы өрөлө баштаган Ноокат району, андагы бүгүнкү экзотиялык абал, асыл тукум мал чарбасына өтүү боюнча бул аймактагы алдыңкы инновациялык иш тажрыйбалар туурасында баян кылмакчыбыз. Негизги киреше булагы дыйканчылык, бак чарбасы болуп келген Ноокат районунда соңку жылдарда мал чарбасына бөтөнчө көңүл бөлүнүүдө. Учурда район халкынын колунда 80 000 баштан ашык кара мал, 200 000 баш кой эчки, 10 000ге чукул жылкы бар. Мал башы кескин өскөн сайын анын ар түрдүү жугуштуу илдеттери да көбөйүп, эң кымбат адам өмүрүнө коркунуч жаратары талашсыз. Андыктан биз кеп кылмакчы болгон Ноокат чергесиндеги бүгүнкү экзотиялык абал кандай деген суроодан баштасак. Азыркы күндө ушу мал чарбасында экзотиялык абал туруктуу кармоо үчүн 33 жеке менчик ветеринар сервисибиз бар. Ошолор 58 позиция боюнча ушу жугуштуу ооруларга каршы эмдөөлөр жүргүзөт. Кудайга шүгүр, быйыл эч кандай, былтыр дагы эч кандай жугуштуу оорулар катталган жок. Бизде бардыгы туруктуу абалыбыз. Бүгүнкү күндө азыр мал чарба бардыгы жайытка кетип атканына байланыштуу яшур, карасан, Сибирь жарасы жана башка ооруларга эмдөөлөр жүрүп, азыр толугу менен бүтөйүн деп калды. Мына бруцеллоздун акыбалы кандай район аймагында? Бруцеллоз боюнча азыр кара малдарды штамм 19 менен эмдөө жүргүзүлүп жатат. Анан кой эчкилерди ревади менен эмдейбиз. Азыр 10 жылдын эсебинде 10 жыл мурун 180 адам ооруган болсо бруцеллоз боюнча. Былтыркы жылы 1 адам ооруду. Быйылкы жылы дагы азыр 1 адам учетто турат ооруганды боюнча. Кескин түрдө бул вакцинациянын эмесинин аркасынан кескин түрдө оору азайды. Малдын арасында да ушу 10 жылдын ичинде ушу 200 мал ооруган болсо мурда азыр 10-11 мал ооруйт бир жылда. Ушу вакцинанын таасири жакшы болуп атат. Маектешибиз кеп салгандай, бүгүн район аймагындагы 16 айыл өкмөт бир шаардын малын ветеринардык тейлөөдө 33 жеке менчик вет сервистер иштеп, мал лаңдарына каршы күзгү, жазгы эмдөөлөрдү жүргүзүп келишет. Бул үчүн эң зарыл болгон дары-дармектер менен камсыздоонун учур абалыча. Бүгүнкү күндө районубузда мамлекет тарабынан бөлүнгөн дары-дармектер жетиштүү. Бул жакта дарыларды сактайбыз. Мамлекеттен келген ветеринардык врачтар келгенден кийин бул дарыларды биз атайын өздөрүнүн чамадандары менен беребиз. Жана бул жерде биздин 2 холодильнигибиз бар. Ал 2 градустан 8 градуска чейин ар дайым туруш керек температураны режимде. Эгерде электр энергиясы өчүп калган учурда бул жерде биздин движогубуз бар. Аны саябыз. Жана ошондой эле бизде өзүбүз дагы атайын моундай термометрлерди коюп койгонбуз. Бул менен да карап турабыз. Андан кийин биз эртең менен күндө келип туруп температурасын карайбыз дагы. Бул жакта биздин атайын журналыбыз бар. Журналга эртең менен жазабыз жана кечинде 18:00-да жумуштан барат да бир температураларын өлчөп туруп жазып кетебиз. Мына жылкыларга дагы атайын чиптер келип тур да. Ооба, бизге мамлекет тарабынан 17 чип текшерүүчү аппарат бөлүнгөн. Буларды биз айыл өкмөттөрдөн атайын доверенность менен беребиз. Анан келгенде азырынча ар бир айыл өкмөткө монун ичинде 20 штук болот. 20 штуктан беребиз. Өздөрү бизге заявка берет. Ушунча жылкыга берилет. Биз ошонун негизинде накладын жазып ветеринардык врачка беребиз. Жана базага түшүшүн туура салып атаган өзүбүз көзөмөлдөп турабыз бул жакта электрондук түрдө. Бүгүнкү күндө республикабызда азык-түлүк коопсуздугу негизги көйгөйлөрдүн бири. Сыртка чыгып жаткан мал азыктары, жашылча, жемиштер атайын лабораториялык текшерүүлөрдөн өткөнү менен халкыбыз күндөлүк керектөөсүнө колдонуп жаткан азык-түлүктөр жеткиликтүү текшерүүлөргө алынбай келет. Бул өңүттөн алганда ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук Ноокат чергесинде кандайча көзөмөлгө алынып жатат? Тамак аш коопсуздугу боюнча азыр биздин Ноокат районунда бардык ушу основном эт, башка импорттон келген тамак аштар бардыгы көзөмөлгө алынган. Еттер болсо ушу убойный пунктта союлат. Бир убойный пункт, 2 убойный площадкабыз бар Ноокат району боюнча. Убойный пункттарыбыз онлайн боюнча иштейт. Сразу биркаларын учетко алып киргизип, компьютерден утуруп сводкасын Бишкекке берип турабыз. Союлган малдардын эмесин учетко постоянно алып, ошо көзөмөлсүз союлбайт да. Ар бир мал
өзүбүздүн көзөмөлдөн өткөргөндөн кийин аны союлуп коет. Өлкөбүз Евразия экономикалык биримдигине киргене республикабызга сырттан ташылып келип жаткан мал агымы күчөдү. Россия, Казакстан өңдө чет өлкөлөрдөн келип жаткан малдын көпчүлүгү асыл тукумдаштырылган мал болгон менен ошол эле кезде сапасыз малдардын келип жатканы чоң кооптулукту жаратууда. Бул боюнча жакында эле маселе жогорку кеңештерде көтөрүлүп, тийиштүү министрликтерге каттуу талаптар коюлду. Бул багытта Ноокат районунда кандай иштер алып барылууда? Малдарды алып келгенден кийин ушу ветеринарлардан ушу жашырып өздөрүнчө базарларга апарып сатып атат. Же Ноокатка деп келген малдар Ош шаарында, болсо Жалал Абад шаарында, областтарында сатылып бизге келбей атат. Себеби ушу малдар келгенде ушу ветеринардык кароодон өткөрсөк, жаңгы немелер жугуштуу оорулар, малдан малга жугуучу ооруларды биз жоет элек. Алардан келген малдар ооруп калып атат. Мисалы үчүн 2020 жылы бизге мына Бишкек шаарына келген малдар. Келген дагы өзгөнгө келген. Өзгөндөн биздин ишкерлер алган, биз текшерген учурда мына 8 баштан лейкоз, 26 баш келген, 26 баш текшерген учурда лейкоз оорусу аныкталган. Аларды биз ветеринар эреженин негизинде аларды биз жок кылдык. Эми сырттан келген малды биз айрыкча ушу акимдин буйругун чыгардык. Ошонун негизинде ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн ошол алып келе турган жеке ишкердин ошол айыл өкмөттө жашайбы, жашабайбы. Анан кийин ошонун короо сарайы барбы? Ушу мисалы үчүн 30 баштан 50 башка чейин алып келет да булар. Анга ушу чөп, жеми, суу даярбы? Анан ошо боюнча ветеринар, айыл өкмөттүн ветеринары бизге справка берет. Айыл өкмөт справка берет. Анан биз ошонун негизинде жазып немеге чекарага жөнөтөбүз. Анан биз ошол катты беребиз. Кат анан ошо боюнча кой берет бул жака. Болбосо өткөрбөйт. Азыр ушу тартипке өттүк. Азыр эми жаңы болгон министрибиз каттуу иштеп атат ушу боюнча. Куда буйруса бул жолго коюлат. Мал тапкандык эмес баккандык демекчи, бүгүнкү күндө малдын асыл тукумдуулугун көтөрмөйүн, мал чарбасынын кирешесин арттыра албайбыз. Бул жагдайдан алганда райондогу Гүлүстан айыл аймагында орун алган Арипжан Расуловдун Эделвейс менчик ветеринардык кызмат көрсөтүү жайынын жаңыча аракети жалпы республикага жайылтууга татыктуу. Анткени мында ветеринардык бай тажрыйбага ээ, Ноокатта алгачкылардан болуп малды жасалма куут иштерин жайылткан Адыл Расулов эмгектенет. Биз турган жер Эделвейс ветеринардык кызматка караштуу жер болуп, бул жерде биз азыр ветеринария өнүгүү үчүн элге керектүү болгон жаңылыктар менен, керектүү болгон ар түрдүү малдын оору суркоосунан сакташ үчүн келген кишилердин маалымат алып, бул жерден бери келип эс алышып отуруп, бу жерде кабыл алуу бөлүнмөсү болуп эсептелет. Бул жерде ошол кишилер келип бул жерден маалыматтар алып, анан ветеринариянын деңгээли кандай, ветеринарияны келечекте эл менен болгон алакасы кандай, ал тууралуу маалыматтарды алышып, ушул жерден отуруп эс алышып, анан болгон суроо жоопторун алып кетишет. Азыркы мезгилде ветеринариянын өнүгүш үчүн моундай курулуш иштерин алып барып, азыркы мезгилдеги пайдаланып аткан жайдан ушул жерден малдарды кармоо сарайы азыр биринчи этажын бүтүрүп, экинчи этаж буюрса насип кылганда кийин биохим анализ чыгара турган лаборатория кылат деп атабыз. Ошо өзүбүздү шартка ылайык кылып. Биринчи этаждагы нерсе уже даяр болуп калды. Моундай кылып ар бир малга моунтип раскол жасап чыктык. Себеп дегенде бул жерге келген мал сакталышы, ал жерден бири-бириге стоп жанагыдай травма алып калбастык, бири-бири менен сүзүшүп кетпестик үчүн, стрессте калбас үчүн ушундай шарайыттарды жасап пайдаланып атабыз. Бул жерден акыр моундай азыркы Европада жасалып аткан эмнелерди кылып биз дагы тойтантыра турган мындай жерлерди жасадык. Бул жерде өзүндө сууду дагы ушул жерде ичет, тойду дагы ушул жерде жейт. Анан бунун өзгөчөлүгү бизде өзү условиябызда болгон азыр шартта
ошун мындай көргөндө бийик акыркы адамдар үйрөнүп калган экен. Мындай ойлоп көрсөк, мынанда мисалы аркы өзүбүз пайдаланып келип аткан акылдар 8 жолу жүткүнүш болуп аткан болсо, мында 16 жолуга чейин жүткүнүш болот экен. Себеби бул жүткүнүштүн негизинде жеген той, жеген жем, ошол нерсени сиңимдиги тез эмне болуп, жанагы пайдалуу жагына барат экен. Бизге жаңы мал келди. Бул малды ээси өзү Караташ айыл өкмөтү караштуу экен. Жасалма жол менен уруктандырганы эртең звонок эттиле, азыр алып келишти. Сүрөттөргө мондай жерлер жасап койдук, чтобы мал бир травма алып калбасын деп. Ошол жерден түшүрүп, малды түшүрүп, анан сарайга кийиришет. Ушул жерде даярдалган фиксация өткөрүү үчүн мондай станоктон пайдаланып, ушул жерде мал кармайбыз. Кармап, энди бул малды текшеребиз. Мына датчик определение эмнени жанагы малды күгө келген эрте кечини көргөзүп берет турган. Бунуку азыр эртерээк экен. Асымнени жасашка. Азыр буну 1 саат, 1,5 саат эмне кылып койсо болот. Азыр бир жолу жасап кое беребиз. Анан 6 сааттан кийин кайра дагы жасап беребиз. Кечкиге даяр болот. Бул жайга келген мал атайын аппараттын жардамы менен кароодон өткөн соң жасалма жол менен уруктандырылуучу урук тандалат. Эң керектүү бизге азыр швейц породасы. Себеп дегенде мына крепкий, устойчивый конституция бунуку телосложениясы. Анан анча-мынча мындай бийиктик жерлерде ошол өзү чыдамдуу болуп, өзүн жакшы кармап, ошол жерден бийиктикке чыдамдуу болгон порода эсептелет. Салмактуу болгон тагдырда. Андан сырткары ангус, абедин ангус породасы, ошону өзү рекомендация кылып элге түшүндүрүп жатабыз. Ал эт багытындагы порода. Ага караганда мына швейц породагы өсүмү жакшы экен. Себеп эт багытындагылар да жакшы, бирок швейц породасы 1 жашар, 1,5 жашарны көргөн болсоң, өсүш тез жакшы, сапаттуу. Анан базарга барганда дагы өтүмдүү болгон порода болуп эсептелет экен. Энди сырттан келип атат, Россиядан Галштин деген порода алып келип аткан кишилер өзү породанын эмнегин түшүнбөй эле бияка алып келип сүт багытында деп. Сүт багытында болгондо бизде ошончалык условиясы жок. Ноокат районунда себеп үлүш жерибиз тар, той таз, анан чыкканда дагы бийик тоолорго чыгат. Ал тегиздик жерлерде болгон болсо, ал порода менен пайдаланып иштесе боло берет. Ошого ылайык кылып туруп биз көбүнчө өз адамдарга колдонма эсебинде ушу швейц породасындагы породадан пайдаланып, анан өздөрү дагы кийин жана тууп торпогу туулгандан кийин анын өсүшүндө берип аткан сүтүнө азыр ошол швейц порода туулган торпокторду ургач эмнелери эң жок дегенде 10 литр берип атат. Андан дагы жогору. Анан базарга барганда да өтүмдүү. Мисал жөнөкөйдүк 50-60 миң 1 жашарын сатып аткан болсо, кээ бирде ошол 1 жашар 70-80 саткан эмнелер дагы бар. Мал баккандар. Азыр эми швейц породасында маласызбы? Азыр швейц породасындагы кылабыз, азыр мына 35 градус. Швейц породасындагы урук тандалгандан кийин уруктандыруу иши башталды. Жасалма жол менен уруктандырылган мал 5 мүнөт дал ушул жайда тургандан кийин атайын жайга киргизилет. 8 саат ушул жерде кармап, көзөмөлдөп турабыз 8 сааттын. Буга чейин анын ичинде бул жерде болгон нерсени той сууну ушул жерден өзүнө берип, ал малды өзгөрүш кандай, ушул жана кайра кайталанып калбайды, ушуну көзөмөлдөп ушул жерде 8 саат кармайбыз. 6 сааттан кийин көрүп дагы эмне боло турган болсо, кайра экинчи жолкусунда куудуруп коебуз. Эми мына мисал үчүн кызмат көрсөтүүсү кандай болот? Азыр эми 1 сутка туруп калган болсо, 1 суткага ал мал ээси керектүү тойту менен жемин алып келип берет. Жол жанагыда ага жетпеген болсо, биз өзүбүз жаныбызда ошол жерден ал нерсени каржылап, ал адамдарга ушул кызмат көргөзүп беребиз. Жардам катары. Жардам катары кылып. Эми ошондо канчадан жасалып атат да кууттар? Куутта азыр биз 2 жолкусун 1400 сом жасап атабыз. 1400 сом. Швейц породасынын 2 жолкусуну 1400 жасап атабыз. Только куут өзүнө эле, урукту өзүнө эле алып атат, кызмат менен урукту өзүнө. Калган дагы бир бөлөк иш чаралар боло турган болсо, өзү жардам сыяктуу кылып туруп, ага может
малга жанагыдай сактоо уколдар жасаш мүмкүн. Жаңа выделение прогестерона жакшы болбой алысы жүрбөй калып ушундай мезгилдер болуп калган болсо, аны өзүбүздү как жардам катары көңүл сайып беребиз. Район боюнча жакшы билебиз, ушундай кылып жакшы сүт багытында, ет багытында малдарды өнүктүрүп, неме кылып уруктандырып аткерлегенден анан биз дагы şu жакшы жагага кисинен ынтылайлы деп ушулардан жардам сурап ушул жолго келдик. Мына районда гана эмес, облуста жок, алдыңкы инновациялык иштерди баштаган тажрыйбалуу адис келген малды 8 сааттан 1 жумага чейин багып, дарылоо иштерин да жүргүзөт. Келечеги бул жай заманбап ветеринардык клиникага айланары бышак. Edelweiss менчик ветеринарисинде жылкыларды идентификациядан өткөрүү, чип басуу иштери да жүрүп жатыптыр. Биринчи тамбон жасап алабыз. Жалдан сантиметр ылдыйда болуш керек. Чип баса турган эместе. Чиптин инесин 70 градус ылдыйга кылып туруп, моюнга саябыз. Чип басылды уже. Hem tekşer koyuyoruz. Mına çip çıktı nomeri. 85-030 деген akırkı nomeri. Мына кадырман көрөрман, мал багууда дал ушундай жаңыча иштөөгө өткөн вет сервистер элетте көп болсо, мал чорбабыз өнүгөт. Адыл Мырзан талбас аракети жаңыча иштөө ыкмасы менен бүгүн ноокат жергесинде малды асыл тукумдаштыруу жолго коюлууда. Ал эми жалпы район боюнча алсак, райондук ветеринар жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыктын чоң аракети менен малдан адамга жугуучу бұртсүлөз, экинококкоз сыяктуу жугуштуу илдеттери кескин кыскарган.